Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулилlah, ва ба'д. Аллах Таалаға мақтаулар болсын. Мына Зулхиджа айынадағы жетіп келдік. Зулхиджа айының алғашқы 10 күнінің фазилеті туралы Құран-ы Кәримде жана пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдың хадистерінде бұл туралы эмне деп айтылған. Мына ушул нәрселерге бір қарап шықсақ. Аллах Таала ойып Құранда Фажр сүресінде мындай дейді. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вал фажр ва лаялин ашр. Таңға ант, жана 10 күнгө ант дейді. Тафсир алымдары мына ушул 10 күнгө ант деген мына ушул Аллахтың сөзін Зулхиджа айының алғашқы 10 күні деп тафсир кылышат. Біз көңіл буралы, ой жүгүртөлү, Аллах Таала анттаган нерсе өтө маанилүү нерсе. Ошондуктан Аллах Таала анттагандан кийин мына ушул алгачкы Зулхиджанын 10 күнү тууралуу бул нерсе, бул алгачкы Зулхиджанын 10 күнү өтө фазилеттүү, өтө сооптуу күндөр экендигин билсек болот. Аллаху алам. Абдуллах ибн Аббас радиаллаху анхумадан риваят кылынган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт. Мына ушул Зулхиджа айынын алгачкы 10 күнүндөгү салих амалдар башка бир күндөрдөгү салих амалдар, башка бир күндөрдөгү айлардагы салих амалдар мына ушул Зулхиджа айынын алгачкы 10 күнүндөгү салих амал чагы Аллахка сүйүктүү эмес дейт. Аллахка эң сүйүктүү экен, Аллах эң жакшы көрөт экен мына ушул Зулхиджа айынын алгачкы 10 күнүндөгү амалдарды, салих амалдарды. Салих амал дегенде эмнени түшүнөбүз? Салих амал деген эмне? Салих амал Аллах буйрган, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буйрган амалдар салих амалдар. Намаз болсун, орозо болсун, садака болсун, ажылык болсун, зекет болсун, мына ушул ибадаттардын баарысы салих амалдар. Мына ушул Зулхиджа айынын алгачкы 10 күнүндө намазды көбөйтүү керек, дуаны көбөйтүү керек, зекет берүү же садака берүү. Мына ушулардын баарысы салих амалдар катарында. Салих амалдар болуп саналат. Эми кайсы бир инсан мына ушул Зулхиджанын алгачкы 10 күнүндө намаз окуйт экен, орозо тутат экен, Аллахта зикир кылат экен, Куран тилават кылат экен, Аллахка эң сүйүктүү экен. Кала берсе, жихадтан да абзел экен. Бир гана бир киши мындан бөлөк экен, бир гана бир киши жаны менен, ошол мал мүлкү менен жихадка чыгып, ошол жерде шейит кетсе, анда бул мындан бөлөк. Ошондуктан мына ушул Зулхиджа айынын алгачкы 10 күнүнүн фазилети мына ушул Аллахка эң сүйүктүү экен мына ушул 10 күндөгү салих амалдар. Жана ошондой эле мына ушул Зулхиджа айынын алгачкы 10 күнүндө ажылык ибадаты бар. Аллах Таала ажыларыбыздын ибадаттарын кабыл кылган болсун. Амин я раббал аламин. Жана ошондой эле дин толук болгон. Эң акыркы түшкөн аят мына ушул Зулхиджанын алгачкы 10 күнүндө болгон деп айтышат алымдар. Жана ошондой эле Муса алейхиссалам Зулхиджанын алгачкы 10 күнүндө ошол Зулхиджанын алгачкы 10 күнүндө Аллах Таала менен сүйлөшкөн экен. Эң улуу, эң фазилеттүү күндөр мына алдыбызда. Мына ушул ибадат мезгилини текке кетирбейли. Мына ушул ибадат мезгилинен куржалак кылбайлы. Өмүр кыска, жашоо кыска, өтүп кетет көз ачып жумганча. Ошондуктан инсан кыска өмүрүндө ошол көптөгөн соопторго жеткенге аракет кылуусу керек экен. Жана ошондой эле Зулхиджанын алгачкы 10 күнүндө Арафа күнүнүн орозосу бар. Мына ушул күндө орозосун өткөрүп жибербеңиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Арафа күнүнүн орозосу бир жыл өткөн жылкы жана келерки жылдагы күнөөлөргө каффарат деп айткан. Күнөөлөрү кечирилет бенденин. Ошондуктан Арафа күнү эң улуу күн, эң сооптуу күн, шайтан ыйлай турган күн, Аллах пенделердин күнөөлөрүн кечирип жибере турган күн. Баарыбыз күнөөдөн таза эмеспиз. Баарыбыз күнөөкөр бир пендебиз. Мына ошондуктан күнөөлөрүбүзгө тооба кылып, мына ушул фазилеттүү күндөрдө Аллахка дуа кылып, тооба кылып күнөөлөрүбүзгө көптөгөн жакшылыктарга жетүүгө аракет кылалы. Жана ошондой эле мына ушул Зулхиджанын айында мына курбандык ибадаты бар. Курбандык ибадаты тууралуу дагы сөз кылабыз алдыда иншаллах.
Курбандык ибадаты дагы өзгөчө бир ибадат. Ошондуктан Зулхиджанын алгачкы 10 күнүндөгү ошол амалдар, салих амалдар Аллахка жихад амалынан дагы өтө сүйүктүү экен. Ошондуктан намаз окуң, орозо тутуң, зикир кылың. Эми орозо тууралуу айта турган болсок, аалымдар бул тууралуу эми келген хадис заиф хадис го, бирок салих амалдардын катарына орозо кирет. Ошондуктан орозо тутсаңыз боло берет. Бирок мына Арафа күнүнүн орозосун өткөрүп жиберем. Бир эле күндүк орозо. Ошондуктан салих амалдардан кур калбайлы, Аллахтын соопторунан, фазилеттеринин ырайымынан кур калбайлы. Мына ушул күндөрдү сооптор менен, жакшылыктар менен, жакшы сөздөр менен, жакшы амалдар менен өткөргөнгө аракет кылалы. Мына соодагерлер. Соода убактысы ошол сезону келсе кандай иштешет? Күн түн дебей иштешет. Ошондуктан Аллах Таала ибадаттардын дагы сезонун, сооптордун дагы сезонун кылып койгон. Мына ушул Зулхиджанын ошол Рамазан айында ошол сооптордун сезону болгондой эле, мына Зулхиджанын алгачкы 10 күнүндө дагы сооптордун, ибадаттардын сезону экен. Мына ушул ибадаттардан, мына ушул жакшылыктардан, мына ушул 10 Зулхиджанын алгачкы 10 күнүнүн фазилеттеринен кур жалак калбайлы, колубуздан келишинче ибадат кылалы. Жана ошондой эле Зулхиджанын алгачкы 10 күнүндө мына такбир айтуу деген сүннөт бар. Мына ушул сүннөт бизде өлүп калган. Ошол Зулхиджа айынын айы көрүнүшү менен ошол жалпы такбирлер такбирул мутлак жалпы такбирлер айтыла берет. Сиз үйдө болуңуз, жумушуңузда болуңуз, кайсы жерде болмоңуз, ошол Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла иляха иллаллах, Аллаху акбар, ва лиллахил хамд деп Аллахты улуулап такбир айтуу, эркектер үнүн чыгарып, аялдар ичинде айтып жүрөсү, бул сүннөт. Мына ушул сүннөткө да кайдыгер карабайлы, колубуздан келишинче Аллахты зикир кыла турган күндөр мына алдыбызда. Аллах Таала мына ушул айда кыла турган ибадаттарыбызды Аллах Таала өзү кабыл кылган болсун. Амин я раббал аламин. Аллаху алам ва саллаллаху ала Мухаммадин ва алихи ва сахбихи ва саллам.